дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорунун макулдашылган варианты иштелип чыгат. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссия сунуштаган документ талкуу жаратууда. Орусиянын аскерлери 9-сентябрга караган түнү Киевке соккурду. Украинанын борбору ушуну менен сентябрдын башынан бери 5-рет аба чабуулдарына кабылды. Кыргызстанда соңку 7 айда 9000дей үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул өткөн жылга салыштырганда 22%га көп. Саламатсызбы? Бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасы бул аптадагы ишин баштады. Алыда ушул жана башка кабарлардан кенен айтып беребиз. Менин аты жөнүм Бакыт Төрөгелди. Жергиликтүү темалардан баштасак, президент Садыр Жапаровдун басым сөз катчысы Аскат Алагөзов дин чөйрөсүн жөнгө сала турган мыйзам долбоорун дааватка каршы деп атоо туура эмес экенин айтып, бул теманын айланасында бурмаланган маалыматтарды таратуудан алыс болууга чакырды. Ушул тапта дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоор боюнча кызуу талкуу жүрүп жатат. Өзгөчө динди жайылтуу максатында үймө-үй кыдыруу жана никаптын айланасында ар кандай сөздөр айтылууда. Теманы Айбек Бибосунов улантат. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзовдун билдирүүсүнө жарандык активист Эртай Исқақовдун дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө деп аталган мыйзам боюнча жазган посту себеп болду. Анда Эртай Исқақов коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоорун негиз кылып интернетте сурамжылоо жүргүзгөн. Аскат Алагөзов дин темасы сезимтал экенин айтып, аны бурмалоого жол берүү от менен ойногонго тете деди. Биринчиден өлкөдөгү дин чөйрөсүн жалпы жонунан жөнгө сала турган мыйзам долбоорун дааватка каршы деп атоо туура эмес. Экинчиден мыйзам долбоорун дин чөйрөсүндө мыкты түшүнүүгө илими бар аалымдар күн алыс чогулуп, кеңири талкуулап, өздөрүнүн сунуштарын беришүүдө. Андыктан коомчулукту дин маселесине байланыштуу чагымчыл, так эмес билдирүүлөрдү жасоодон карманууга чакырам. Эртай Исқақов аталган посту өчүрүп кетирген катачылыгын моюндаганын кабарлады. Коомдо кызуу талкуу жараткан дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору 37 беренеден турат. Бирок андагы айрым беренелер, тагыраагы никап, паранжа жана үймө-үй кыдырып үгүт кылуу маселеси коомду кызыктырып жатат. Ал ушул теманын айланасында айрым учурда такталбаган маалыматтар тарап жаткандай. 5-сентябрда президент Садыр Жапаров тиешелүү жетекчилер менен кеңешме өткөрүп, дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын Жогорку Кеңештин кароосуна киргизүү чечимин кабыл алган. Азыр сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда адамдын кийими аны идентификациялоого мүмкүндүк бериши керектиги айтылат. Ага ылайык адамдын жүзү көрүнбөгөн никап менен паранжыга тыюу салынышы мүмкүн. Ал эми документте хиджабка же жоолукка эч кандай тыюу салынбай турганы айтылды. Бул никап маселесини өзүбүз ойлоп таап, же болбосо өзүбүздүн эле бир инициатива эмес. Бул көптөгөн жылдар бою талкууга алынып, ошол эле биздин алымдар кеңеши бар, муфтият бар. Муфтият менен биргеликте булардын ой пикирин алып, ошонун негизинде келип чыккан сунуш бул. Паранжа бул толугу менен көзүн да жабуу деп билинет, туурабы? Никап маселеси бул көзү гана ачык болот, но бети жабык болот. Ошон үчүн бул жерде айтылып атат. Хиджаб маселеси бул динибизде парз дейт. Бул милдеттүү да. Никап маселеси, никаптын өкүмү парз эмес дейт. То есть никап такпаса күнөөкөр болбойт деп туруп чечим чыгарып беришип атат да. Мыйзам долбоорунда дагы бир талкуу жараткан жагдай диний үгүт насаат менен байланыштуу. Дин тутуу эркиндигине болгон укук беренесинин 11-пунктунда буга байланыштуу жаңы жоболор сунушталган. Анда мындай деген жери бар. Динди жайылтуу же таңуулоо максатында, ошондой эле жергиликтүү калктын улуттук маданиятына жана каада салттарына карама каршы келген башка диний окуулардын жолдоочулары тарабынан өзүнүн динине киргизүүгө багытталган, анын ичинде психологиялык күч колдонуу, коркутуу же зомбулук көрсөтүү жолу менен диний багыттагы объекттерди кошпогондо турак үйлөрдү жана турак эмес жайларды кыдырууга тыюу салынат. Бул жободогу үймө-үй кыдырып элди динге чакырууну Кыргызстанда көбүнчө таблиги жаамат уюмунун жолдоочулары жана кээ бир учурда протестанттык уюмдар практикалап келишет. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү аталган жобону дааватка каршы деп түшүнүп алуу туура эместигин билдиришти. Алардын айтымында мындай жобо муфтияттын аалымдар кеңешинин чечимине таянып киргизилүүдө. Бул биздин уламалар кеңешинин чечимине таянсак, уламалар кеңешинин чечиминде түздөн түз айтышып атат. Аны дагы официалдуу түрдө муфтиятка кайрылып алсаңыздар болот.
Аларда ошол түшүндүрмө берүүсүндө айтылып атат, үймө үй жүрүп кыдыруу биз исламда милдеттүү же болбосо милдетсиз же болбосо сүннөт амалдарга кирбейт деп атат. Бул нерсени. Бул болгону бир ыкма деп атат. То есть метод распространения религии. Мындан тышкары диний негизде партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталышында же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердик менен алектенүүгө тыюу салуу каралган. Диний мекемелерде саясий мүнөздөгө ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө болбойт. Аталган мыйзам азыркы тапта коомдук талкууда турат. Кабыл алынгыча дагы өзгөртүү толуктоолор кириши мүмкүн. Бизде баягы мамлекет менен диний чөйрө же диний коомчулук же болбосо тактап айтканда мусулман жамааты деп айтсак, бир келишимге, консенсуска келиши бул учурдун талабы болуп турат. Ошон үчүн жаңы мыйзам долбоорунда конкреттүү формулировкалар жазылыш керек деп ойлойм. Анын ичинде жаман эмес сунуштар бар, тилекке каршы терс маанисинде кабыл алынып жатканын дагы байкап жатабыз. Мисалы, никап маселесинде бетти жапкан кийимге тыюу салуу маселесинде менин оюмча мусулман коомчулугу мында консенсуска бара алат мамлекет менен. Учурда иштеп жаткан дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө мыйзам 2008-жылы кабыл алынган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия аталган мыйзам азыркы талаптарга жооп бербей турганын билдирүүдө. Бек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек. Эми эл аралык темаларга келсек, Орус армиясы 9-сентябрга караган түнү Борбор кала Киев баш болгон Украинанын бир катар аймактарына аба чабуулун койду. Ай башынан бери Киев 5-чи жолу аба соккуга дуушар болуп жатат. Дрондордун көбү абадан атып түшүрүлгөнүн Украин күчтөрү билдирди. Ал эми фронт тилкесине кайрылсак, кырдаал эң курч болуп турган Покровск багытында Украин армиясы соңку күндөрү орус күчтөрүнүн чабуулун токтото алганы кабарланууда. Стратегиялык шаардагы абал тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт. Шановні мешканці, заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях. Эртең мененки саат 10. Покровск шаарынын көчөлөрүндө жан көрүнбөйт. Болгону үн күчөткүчтөн жаңырган эскертүүлөрдөн кулак тунат. Жакынкы убакыттан бери калаада коменданттык режим 19 саатка узарган. Түшкү 11-ден 3-кө чейин гана ээн эркин жүрсө болот. Елена дары-дармек алуу үчүн коменданттык саатты бузганга аргасыз болду. Калаадагы бардык эле дарыканалар иштебейт. Ал журналисттерди ээрчип шаар борборуна жөнөдү. Скажите, а вот эта аптека будет работать? Донбасска барган ар бир журналист Покровск согушка чейин кандай болгонун 5 колундай билет. Бул шаарды Донецк облусунун Лас-Вегасы деп да атап коюшчу. Бул жактан баарын тапса болор эле. Соода борборлору, ресторандар, түрдүү табиттегилер үчүн кафе жана кофейнялар. Жергиликтүү администрация билдиргендей, учурда калаадагы коомдук жайлардын 90% жабык. Шаарда учурда 26 миңдей тургун бар. Бир ай мурда 40 миңдей киши бар эле. Азыр кала дээрлик бош калгандай. Бул борбордук парк. Азыр эч ким көрүнбөйт. Грустно. Плакать хочется. Соңку жумаларда орус армиясы Покровск шаарын артиллерия менен аткылап жатат. Бир нече күн мурда калаанын борборуна сок курулду. 5-сентябрдан тартып Покровскиден калкты эвакуациялаган поезд дагы коопсуздуктан улам жүрбөй калды. Азырынча автобустар каттап жатат. Покровскиден фронт тилкесине чейинки аралык 8 чакырымды түзөт. Соңку жумада орус армиясы Покровскиден тегерегиндеги 10 чарчы чакырымды басып алганын согушка байкоо жүргүзүп жаткан украиналык Deep State долбоору билдирди. Бул маалымат Украин армиясынын башчысы Александр Сырскийдин сөздөрүн ырастайт. Ал Покровск багытындагы орус армиясынын чабуулу басаңдап калганын билдирген. Орусиянын президенти Владимир Путин ошол эле күнү Курск облусундагы жоготууларын Донбасстагы кол салууну күчөткөнү менен актаган. Наши войска ускорили наступление. Биздин аскерлер чабуулдарын тездетти. Мурдагы күнү мисалы чыгыш тобу бир сокку менен көлөмү 7-5 чакырымдык 3 бурчтуу жерди басып алды. 7 на 5 километров. Ошентсе да Украин армиясы соңку күндөрү Покровскиге жакын жердеги Нелеповка айылын кайра өз карамагына алды. Елена дагы Покровскиден чыгып кетүүнү чечти. Ал тийиштүү дары-дармегин тапкандан кийин уулуна чуркады. 3 күндөн кийин жолго чыгат. Да, я вещи уже. Ооба, кийим-кечемди Одессага жөнөттүм. Ал жакта батир арзан экен. Бул жакка кайтууну пландап жатасызбы же жокпу? Башка жакта эле караштырам го. Тынч жактыбы?
Ооба, бул шаарда жакшы эч нерсе күтүлбөйт го. Саат 3-тө калдайган калаанын көчөлөрү кайрадан бош. Болгону жардыруулардын үндөрү жана үн күчөткүчтөн чыккан эскертүүлөр тынчтыкты бузат. Покровск автоунаа жана темир жол түйүнү катары стратегиялык жактан маанилүү деп саналат. Адистердин айтымында бул калааны өз карамагына алуу менен Москва Украина армиясынын камсыздыгын үзгүлтүккө учуратып, Часов Яр шаарын басып алуу боюнча аракетин күчөтө алат. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз түз эфирде бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасын көрүп жатасыз. Биз программаны улантабыз. Тажикстандык дарыгерлер Орусияда начар мамилеге туш болуп жатканын билдиришти. Алар Крокус Сити Холлдогу теракттан кийин аларга мамиле өзгөргөнүн айтышат. Орусияда 12 жылдан бери дарыгер болуп иштеген тажикстандык Фарудин деген жигит буларды айтып берген. Бейтаптар орус дарыгер жокпу? Орус эмес доктордун дарылоосун каалабайм деп сураганын жүздөгөн жолу өз кулагым менен уккам. Буга чейин бизди жактырбагандар Крокустан кийин ачыктан ачык эле жек көрүп калышты. Настоящее время телеканалы жазгандай, анын жердеши, кесиптеши да ушундой мамилеге туш болгон. Ал эми тажикстандык белгилүү дарыгер Москва өкмөтүндөгү улуттар боюнча кеңештин мүчөсү Абдулла Давлатов Орусияда мындай ксенофобиянын учурлары сейрек кездешерин айтат. Орусиялык социалдык тармактарда дарыгер мигранттардын билим деңгээлинен жана кесипкөйлүгүнөн күмөн санап мазактаган посттор жарыяланып калат. Айрым маалыматтарга караганда Орусияда медициналык кызматкерлер тартыш, ошол эле маалда жергиликтүү саясатчылар маалымат каражаттары эмгек мигранттарынан баш тартууга чакырып келатат. Жакында Орусиянын бейтаптар биримдигинин тең төрагасы Ян Власов Свободная пресса басылмасына берген маегинде миграциялык жаңы мыйзамды кабыл алуу өлкөнүн саламаттыкты сактоо системасын мигрант дарыгерлердин атаандаштыгынан коргойт деп ишенерин айткан. Орусияда иштеген тажикстандык дарыгерлердин саны белгисиз. Кошуна өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда 2021 жылы Орусияга Тажикстандан 1,5 миңдей медициналык кызматкер көчүп кеткен. Алардын 118 медайымдар мартта Москванын жанындагы Крокус Сити борборунда кеминде 145 адамдын өмүрүн алган кол салууга шек сыналып кармалган 20 чакты кишинин көбү теги тажикстандык экени аныкталган. Ислам мамлекети террордук тобу өз мойнуна алган кандуу теракт Орусияда жашаган тажикстандыктарга жана Борбор Азиялык эмгек мигранттарына каршы ксенофобияны козутту. Кайрадан жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда соңку 7 айда 8956 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталганын билдирди. Бул өткөн жылга салыштырганда 22,11%га же 1622 учурга көп. Жаркаган 8000дей кишиге коргоо эрдери берилсе, анын 95,12% эркектердин зомбулугуна байланыштуу чакырылган. Укук бузуулар жөнүндө кодекстин 70-беренеси үй бүлөлүк зомбулук менен 2324 протокол түзүлүп, соттун кароосуна жөнөтүлгөн. Анын негизинде 828 адам коомдук ишке тартылып, 1154-ü камакка алынган. Соңку учурда өлкөдө аялдарга жана балдарга жасалган үйрөй учурган зомбулук фактылары катталууда. Жакында эле үй бүлөлүк сексуалдык жана гендердик зомбулуктан сактоо жана коргоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларынын өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Анда сексуалдык, гендердик жана үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адамдарга комплекстүү жардам көрсөтүү, зомбулук жасаган адамдарды жазасыз калтырбоо жагы күчөтүлгөн. Былтыр 1 жылда 13104 зомбулук фактысы катталган. Бул 2022 жылга салыштырмалуу 32,6%га көп. Программаны улантабыз. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлердин айлык акыларын көбөйтүүгө убактылуу тыюу салды. Эркин Тоо гезитине жарыяланган жарлыкта 2024-2026 жылдар аралыгында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын штаттык санын көбөйтүүгө жана кызматкерлердин айлыгын жогорулатууга тыюу салынары жазылган. Бул чара бюджеттик каражатты натыйжалуу жана сарамжал пайдалануу үчүн көрүлүп жатканы белгиленген. Бюджеттик кызматкерлердин айлыгын көтөрүү же мамлекеттик мекемелерге кошумча кызматкер алуу президенттин чечими менен гана жүргүзүлүшү мүмкүн. Мамлекеттик кызматкерлердин орточо айлык акысынын өлчөмү тууралуу так маалымат жок. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда, Кыргызстанда быйыл январь-июнь айларында орточо айлык акы 35298 сомду түзгөн. Өлкөдө баш аягы 22400 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер бар.
Эми спорт кабарларына келсек, 8 сентябрда Казакстандын борбору Астана шаарында 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары расмий ачылып, 9 сентябрда таймаштар башталды. 13 сентябрга чейин өтө турган мелдештерге 80ден ашуун өлкөдөн 3000ден ашуун спортчу катышат. Көчмөн улуттардын олимпиадасы деп сыпатталып жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Кыргызстандан 253 спортчу кетти. Алар спорттун 21 түрүнөн күч сынашат. 9 сентябрда көкпар боюнча Кыргызстандын спортчулары Монголияны 16-0 менен утту. Алдыда көкбөр боюнча да оюндар бар. Мелдештер Астананын 6 жериндеги стадион жана комплекстерде уюштурулуп, 97 комплект медаль ойнотулат. Кыргызстандын демилгеси менен 2014-жылдан бери өткөрүлүп келген дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 3 жыл катары менен Ысык көлдө уюштурулган. 2022-жылы Түркиянын Изник шаарында өткөн. Айтмакчы, азыр Кыргызстандын көкбөр боюнча командасы Өзбекстанды утуп жатат. Биз Кыргызстандын бардык спортчуларына ийгилик каалайбыз. Ушуну менен бүгүн Азатта жаңылыктар программасынын бул жолку чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Мындан башка да макала баяндар сайтыбызда бар. darega.azattik.org. Ал эми программаны мен Бакыт Төрөгелди алып бардым. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.